Барыңызға саламатсыздарбы? Барыңарга дагы бир жолу саламатсыздарбы? Бул Акбилим окуу долбоору. Бул чыгарылышта биз ушул биздин веб-сайт тууралуу. Бул жерде сайтка көп деле окшобой турат. Бирок эгерде биз керектүү компоненттерин кошуп, анда төмөнкү жыйынтыктарга ээ боло алабыз деп ишенем. Азырынча төмөнкү жыйынтыктарыбыз бар. Бул башкы бет. Бул жерде долбоор тууралуу маалымат берилип, биздин инструкторубуз боюнча кошумча маалымат бар. Мисалы, сабактардын үлгүлөрү же сабактардын түрлөрү ушул жерге жайгаштырса, негизи колдонуучуларга керектүү жана пайдалуу болот деген ойдо чыгып көрдүк. Жана эмки сайттын баракчалардын түрү бул сабактардын тизмеги. Демек, эгерде биз башкы бетинен мисалы бул шилтемени басып, төмөнкү сабактардын тизмегине өтүп, алардын арасынан бирөөнү тандап, сабактын ушу түзүлүшүнө келебиз да. Мисалы, бул жерде англис тилинин сабагы деп жазылып турса, бул жерде сабактын ошол түзүлүшү көрсөтүлүп турат. Бул жерде мисалы биринчи сабак, же кириш сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак жана башкалар. Аягында ушул бир сабактардын бирин басканда төмөнкү баракчанын формасы чыгат, же сабак баракчасы. Бул жерде сабактын өзү же видео тасмасы, кандайдыр бир кошумча текст түрүндө маалымат, ошондой эле сабактарга кошумча кандайдыр бир тиркемелер, мисалы китептердин үзүндүлөрү же кандайдыр бир файлдар, алар өз учурунда негизги сабакты кандайдыр бир кошумча маалымат менен толуктап түшүндүрүүгө жардам берет. Ошондой эле биздин сабакка карата комментарий жазганга кайрылуу үчүн жардамчы форма. Жана жалпысынан бул биздин алгачкы планыбыз болду десек болот. Анын негизинде биз эмки кадамыбызга өтө баштайбыз. Жана эмки кадамыбыз бул силер өзүңөрдүн жеке компьютериңерде ушул веб-сайтты куруу үчүн программалык чөйрөнү куруу. Бул эмки сабактарда боло турган кадамдар. Жана азырынча коштошмокчумун. Эмки чыгарылышка чейин.